Урматтуу мекендештер, көп убакыттарыңыздарды албайм. Ашып кетсе 3-4 мүнөттүк видео болот, бирок өтө маанилүү. Коомубуздагы акыркы саясий окуялардан кийинки эле актуалдуу тема бул электр энергияга болгон тарифтин жогорулоосу коомубузда бир топ талкуу жаратты. Бул багытта Кыргыз Республикасынын энергетика министри Таалайбек Ибраев мырза Жогорку Кеңештин комитеттин жыйынында депутаттарга төмөнкү маалыматтарды берди. 2025 жылы 1 киловатт электр энергия үчүн 1 сом 37 тыйын болсо, 2026 жылдын 1 майынан баштап 27 тыйынга кымбаттап 1 сом 64 тыйын деп айтты. Жана ушул жылдан жылга көтөрүлө отуруп 2030 жылы 3 сом 40 тыйынга барат деп түшүндүрдү. Ошондо гана Кыргыз Республикасы энергетический кризистен чыгат деп маалымат берди. Ооба, биз энергетический кризистен чыгышыбыз керек. Биз Кыргыз Республикасы тоолуу аймакта туруп, суунун башында туруп, энергетический кризисте отурганыбыз бул абдан өкүнүчтүү. Эми сиздерге жалпылап бир маалымат бере кетейин. Буга чейин мындан кийин дагы процесстер жүрүп жатат. Бул процесстен, бул кризистен чыгуу максатында буга чейин бир топ КЭСтер салынган, салынат деп айтылды. Эми аларга токтолбой эле коелу, кандай КЭСтер салынды, кандай КЭСтер салынат, канча акча алынган аларга майдалап, анын баарын түшүндүрбөй эле коеюн, анын баары массалык каражат, маалымат каражаттарында толтура. Эми андан кийинки убакыт бөлөлү. Бул солнечный панелдер коюлуп жатат жана ветрогенераторлор өлкө аймагында коюлуп жатат. Бирок бул акыркы 2 ыкма бул өтө өзүн өзү актоо процесси өтө узун жана өзүнүн сервиси өтө кымбат болгондуктан буга көп өлкөлөр мындай бел байлап мындай таштаган жок да. Көп өлкөлөр атом энергиясын, атомный станцияларды колдонуп, ошо менен элин электр энергия менен камсыздап келет. Эми урматтуу мекендештер, мен өзүмдүн көз карашымды айтсам, сунуш катары айтат элем. Илгери биз жакшы билебиз, Токтогулдан өндүрүлгөн 1 киловатт электр энергия 0,77 тыйын болчу. Мейли андан бери бир топ модернизация болду, тетиктер алмашылды. Бүгүнкү күндө 1 сом 37 тыйынга келип жаткан. Ушунун 1-майга чейин. Эми ушул 1 сом 37 тыйынды талдап көрөлү да. 1 сом 37 тыйынды арзандатуу жолун мен сиздерге айтып берейин. Бул Токтогул КЭСинен өндүрүлгөн электр энергияны түндүк электрага, север электро деп коет. Север электрога келет. Түштүк электро, нарын электро, ыскөл электро ушинтип Мамычадан бөлүнөт ушул жети областкачы. Ошо жети областка бөлүнгөндөн кийин АО бул акционерный обществого бөлүнөт да. Ушул акционерный обществолордон жеке компанияларга берилет. Жеке компаниялар алып туруп анан биздин жарандарга алып келип берип атат да. 1 сом 37 тыйынданчы. Эми ушуну түндүк электро, түштүк электро болгон ушул акционерный общество өз колуна эле алып эле ошо элге түздөн түз жеткизип берсе 1 сом 37 тыйындан